чоң атабыз салган үй экен. 63-жылкы үй, 63-жүндө салынган. Анан бул үйдү салып, биз деле бир заманбап эки этаж болгон үй салабыз деген планыбыз да бар болчу. Анан чоң энебиз болсо аябай колунан көрү төгүлгөн аял болчу экен. Анан анын да кол эмгектери абдан көп. Анан ошо кол эмгектерин жыйнап, жыл сайын төшөгүн, шырдагын, кийизин жайып үйгө киргизебиз да. Анан апа ушунча жүк көп, мунун баарын сиздей болуп карай аламбы, карай албаймбы деп эң башы ушундан башталган негизи. Анан быйыл экинчи жыл иштеген жатабыз буюрса. Кыш мезгилинде иштеген жокпуз, отопительный сезон жок болуп. Анан жайкы мезгилде биз ошо июль айында ачылганбыз. Бир ай толук иштедик десек болот. Бирок мындай келип кетип атты да. Анан жакшы болду. Биз мисалы үчүн анча келет деп күткөн эмеспиз. Бир 8-9 мамлекет келип кетти үйгө. Кыргыздар келгенде чоң энем үйүнө баргандай болдум, чоң атам үйүнө баргандай болдум. Мен ошо айылда кичинекей кезимде жүргөндөй болуп атам деп ушундай жакшы жылуу кабыл болуп атат. Бизге эң негизгиси ошол экен. Мындай мисалы үчүн жакшы бир кайтарым байланыш болсо, аларга огош бетер жылуу мамиле кылып ушундай иштегибиз келет экен да. Бул жакта ушу биздин маалымат бурчубузда ушу чоң атабыздын атынан коюлган, чоң атабыз кандай киши болгон, кайсы жылдары каякта иштеген баардыгын бияка жазып койгонбуз. Бирок ошо суранышты ушуну дагы мындай чет англис тилинде ошого которуп коесуздарбы, аябай кызыктуу экен депчи. Анан буюрса аны да жасайм. Анан ошол бул жерде ошо чоң атабыздын илгерки СССР убагындагы документтери, чоң эне экөөсүнүн бүт документтери да баарын буга салып койгонбуз. Могул ушу чоң атабыздын документинин арасынан таап алдык. 32-жылкы газета экен. Эң кызыгы бул латын тилинде, бирок кыргызча, латын тамгасы менен кыргызча жазылган гезит экен да. Анан муну деле как ушу антиквариант сыяктуу сактап койдук да. Анткени бул 32-жылкы өзү гезит болсо, анан бул чүкөлөр дагы эме экен, келип кызыгышып ойнойт, баары ойноп көрөт да. Анан ошо чүкө боюнча дагы бир өзүнчө бир эме уюштуруп койсок деп ойлоп калдык. Келген адамга мисалы үчүн чүкө мындай ойнолот деп эрежесин үйрөтүп, анан жанагындай бир меткаларын коюп, эгер ушактан утсаң деп ар кандай бир бонус же бирдеме бере тургандай болчу. Анан бул Оз комуз, бул ушу үй ачылганда ушу айылдык эле буяктын кызы бизге белек кылып берген. Анан бая күнү да ошо бир орус адамдар келип, анан аябай кызыгып черткенди билет экен. Ошо чертип ойноп кетишти. Анан мына ушул пылесос 74-жылкы чоң энебиздин пылесосу экен. Иштейт азыркы күнгө чейин. Аябай тазалабаса кээде ошо көргөзгөнгө эле да. Анан болбосо тиги заманбап эле эмелерди колдонуп жүрөбүз. Бул болсо ошо муну дагы эми оңдоп түздөп киргиздик. Ошо бул көрүп жаткан шырдак баардыгы ошол чоң энебиздин кыздары менен же бир келиндери менен кылган эмгектери да. Анан могу карнистер ушу СССР боюнча эле азыр мындай карнистер жок, билсеңиздер керек. Мындай баардыгы ошол боюнча калтырдык. Ошо баардыгы ушул үйдүн оокаты. Ошо терезе баары эле илгерки боюнча калган да. Бул бөлмөбүз негизи шырдак бөлмө. Баардыгы шырдак, көрүп жатасыз. Там дагы шырдак, жер дагы шырдак. Бул бөлмөбүз болсо кийиз да. Бул ала кийиз, туш кийиз, кийиз бөлмө. Сандыктар бул көлдөлөңдөрдүн баары ошо чоң энебиздин, менин өзүм апамдын биякта кайненемдин кол эмгектери. Ушу чоң энебиздин сандыгы болчу экен. Бул дагы аябай ретро болуп калат. 50 канчанчы жылдагы сандыктар да. Келген туристтер таң калат, буяка эмне саласыңар билбейт да көбүчө. Биз кышкы кийим деп айтып койсок аябай таң калыштуу болот да. Чынында кышкы кийимдер салып коебуз. Жаңы бир нерсе жок, наоборот эски нерсени эле жөнөкөй конок үй, бирок өзгөчө конок үй да. Сыналгы каралган жок чындыгында. Бирок эме Wi-Fi бар үйдө, анткени баары эле интернет
менен көргөзгүсү келет, баары эле интернет колдонот, Wi-Fi алып келип беребиз. Анан ошо замандын талабына ылайык душ туалеттерди ошо кирип келаткан жагына верандага ошо салдырып атайын аныбыз бар да. Бүт условия бар негизи үйдөчү. Үйдүн ичи бул деген как картошка алма сактаган үй эле болуп турган эми. Илгери баарыңар билесиздер, кыргыздар үйүн ошондой болуп коет, эски үйүн. Анан биз ошо үйдү проектин баштап ушундай кылабыз дегенде бул шыбагын баарын түшүрүп, кайра жаңы кум шыбак кылып эле шыбатып, ичин сыртын шыбатып, анан ооба баарын актап, бир сыйра краситетип, полун краситетип ошентип чыкканбыз. Анан жыл сайын керек болсо актап турабыз да. Сыртын актайбыз, сырты ичи баары акталмады. Иностранецтерге ошол аябай маанилүү экен. Үй мисалы үчүн пластикеч, же терезе, же мындай потолок, жанагындай евродон эч нерсе жок да. Даже тиги апамдар бала үшүп калат, терезелерди пластик кылалы деген сунуштар киргизилген. Анан биз биринчи жок, бул үй ретро болуп атат, эко үй болуп атат, биз ушундай эле калтырабыз деп баарыбыз кеңешип, анан кайра баардыгы ошол боюнча эле да. Эч нерсе өзгөрткөн жокпуз да. Үй кандай болсо ошол боюнча эле. Өзгөрүү болушу мүмкүн. Анткени ошо баары бир комфортту карайбыз. Адамдардын мындай үшүп калса ооруп калат дегендей. Анан азыр пластиктен тегерегин жыгач, анан ортосун жанагындай алып жасаган пластиктер бар экен да. Ошону да сураштырып атабыз. Анан колдон келсе ошондой коебуз да. Коюп, бирок аны краситетип, мындай ушул үйгө жарашыктуу кылып жасайбыз да.